Менин атым Аида, мен Ысык көлдө төрөлгөм. 8 жашыма чейин менин балалык чагым аябай бактылуу эле өткөн деп айта алам. Анан 8 жашка чыкканда атам авария болуп каза болду. Ошондон кийин менин жүрөгүмдө ойлор төрөлдү да, ойлор башталды. Десем болот, эмне үчүн адам бул дүйнөгө төрөлүп анан эмне үчүн бул дүйнөдө жашайт, эмне үчүн өлөт, өлгөндөн кийин кайда барат, адам кайдан пайда болгон, ушу жер жүзү деги жердеги болгон нерсенин баардыгысы качан пайда болгон, эмнеге пайда болгон, ким жараткан деген сыяктуу суроолор менен өзүм изденип, кыйналып баштадым. Ошол учурда жашоо да өтүп баштады, күндөр өтүп атты. Ошол маалда менде болсо ошол жүрөгүмдө бир боштук пайда болгондуктан ошол жүрөгүмдөгү боштукту толтурууга аракет кылып аттым да. Аны жүрөгүмдөгү боштукту эмнелер менен толтурганга аракет кылдым. Ар кандай адабий китептерди окучумун, суроолорума жоопторду издедим. Ар кандай чыгармалардан, ар кандай таанымал адамдардын ойлорун окуп, ошол эле убакта телеберүүлөрдөн ар кандай берүүлөрдү көрүп, ал жактагы окуяларды угуп, суроолорума жооп издечүмүн. Бирок эч жерден мен жүрөгүмдү кыйнаган суроолорго жооп ала албачумун да. Тескерисинче суроолор көбөйгөндөн көбөйө берди да. Анткени эмне үчүн жер жүзүндө адамдар жамандык кылышат, эмне үчүн адамдар бири бирин жек көрүшөт, эмнеге бул дүйнөдө өлүм бар, эмне үчүн адамдар бири бирин өлтүрөт, өзүлөрүнө окшогон эле адамды эмне үчүн жаманчылык кылышат деген сыяктуу суроолорду берип келчүмүн да. Анан ошол суроолордун баарына эч ким да жооп бере алчу эмес. Бирок улуу адамдар, апалар сүйлөшүп калганда алардын дагы сүйлөшүүлөрүнө кулак төшөп, тыңшап, ар кандай өзүлөрүнүн божомолдоп айткан ойлорун угуп, ошол ойлор менен өзүмдү да толтурганга, жүрөгүмдөгү баягы боштукту толтурганга аракет кылчумун. Анан кичине чоңоюп өспүрүм болуп калган кезде ар кандай гороскопторго ишенип баштадым. Ошол маалда чыгып баштады эле. Ошондой эле тайэжем, классташтарым же дос кыздарым ар кандай төргө ачып, ушундай сыяктуу нерселерди кылганда ошолорду да көрүп, ошолорду үйрөнүп, ошолор аркылуу мен да бир өзүм жүрөгүмдөгү боштукту толтуруп, суроолорума жооп алчудай болчумун. Бирок ошол нерселер менен тескерисинче мен өзүмө зыян келтирип атканымды ал кезде билген эмесмин да. Кандай зыян келтирдим? Андан кийин мен апам да ошо 6 бала менен 39 жашында жесир калгандыктан ал аябай капаланып, кайгырып, кыйынчылыкта жашагандыктан ал ооруп баштады. Ал көп ооруп, ар кандай көз ачыктарга, молдолорго барып көрүнө баштады. Ага чейин албетте доктурларга барды, бирок доктурлардын эч кимиси ага эч кандай диагноз кое алышкан жок. Дениң сак, баардыгы жакшы эле турат деди, бирок ал өзүн начар сезип, ушундай кыйналып эле жүрдү. Ошондуктан ал көз ачык молдолорго кайрыла баштагандыктан, үйдүн кичүүсү мен болгондуктан, үйдө аны менен көбүрөөк убакыт өткөргөндүктан ал кээ бир жерлерге мени да чогуу ала барчу да, ошол кээ бир молдого, кээ бир көз ачыктарга. Анан мен да кандайдыр бир деңгээлде ошол нерселерге аябай ишенип, ошолордон жооп алгым келип, бул дүйнөгө эмнеге келдик, эмнеге жашап жатабыз, өлгөндөн кийин кайда барабыз, эгерде ушул нерселерге ишенсек, ушул нерселерди так аткарсак, бул да кандайдыр бир деңгээлде ошо жардам берет болуш керек деп ойлонуп жүрдүм. Ошентип мен 10-класста окуп аябай эле чоңоюп калган кезде менин жүрөгүмдө боштукту эч нерсе толтура албаган аз келгенсип, тескерисинче мен ошо жашоого болгон каалоом жоголуп кетти. Дайыма коркунуч басчу. Өлгөндөн кийин кайда барам, менин эмне болот дегенден башка дагы жердеги эле жашоодо көп нерседен коркуп, көп нерсеге кайгырып, капаланып, ушинтип күндөр өтүп атты. Өзгөчө эмнеден коркчу элем? Жалгыз үйгө калгандан, күндүз деле, түнкүсүн деле, же болбосо көчөдө жалгыз кетип баратканда да коркунуч басчу да. Анан ар кандай жашоодогу адилетсиздиктерди, жаманчылыктарды көрүп, жашоого болгон кызыгуум да кете баштады. Анан өзгөчө ошо жашагым келбеген каалоо көбүрөөк ээлеп алды да. Анан ал тууралуу мен эч кимге айта алчу эмесмин. Анткени эч ким мени түшүнбөйт же жардам бере албайт деп ойлосом керек. Же болбосо менден башка адамдардын жашоосу жакшы өтүп аткандай эле сезилип, эми мага жакын адамдардын жашоосу жакшы эле болуп аткандай меникиден башка. Же болбосо менин жан дүйнөмдө болуп аткан нерселерди башка эч ким түшүнө албайт деп ойлогондуктан айтчу эмес белем. Же мага эч ким жардам бере албайт деп айтчу эмес белем. Бирок эч ким менен бул тууралуу бөлүшүп деле сүйлөшчү эмесмин. Ошентип жүргөн кездерде ооба өлүп калсам жакшы болот эле деп ойлочумун. Бирок өлгөндөн кийин эмне болот деген суроо жүрөгүмдө болгондуктан, ошол нерсени билбегендиктен, ошол өзүмө бир нерсе туура эмес нерсе кылгандан, же болбосо өзүмдүн өмүрүмдү кыйып койгонго жол бере алган жокмун. Анан ошентип жүргөн кездерде эң биринчи жолу мага
чыныгы Кудай бар экендигин, Кудай бул дүйнөнү жараткандыгын жана эң биринчи адам анын аялы обо энени жаратканын жана алар Кудайга тил албастык кылып күнөөгө жыгылышканын, анан аларды Кудай бейиш багынан кубалап жибергенин, ошонун айынан анан баардык адамзат азыр күнөөнүн кулчулугунда, кыйынчылыкта, жамандыкта жашап аткандыгы жөнүндө укканда мен чын эле суроомо жооп алганымды түшүндүм да. Бирок андан ары көп нерсени биле алган жокмун. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин, 1 жылга чукул, ошондон кийин кайра дагы бир жолу башка бөлөм Кудай жөнүндө угуп ишенип калган экен. Анан ал мага келип анан айтып берди. Ал болсо ошо куткарылуу үчүн, же болбосо күнөөлөрдөн кечирим алыш үчүн, же болбосо өлгөндөн кийин төбөлүк өмүргө ээ болуу мүмкүн экендиги жөнүндө Кудайдын сөзү ыйык жазуудан, Инжилден, Тоораттан айтып берди. Жана башында айтып кеткендей эле көп суроолордун баарына ал так, даана, ачык ошол ыйык жазуунун негизинде жооп берип атты. Ошондо мен суроолордун баарына жооп алдым. Чын эле мени канааттандырды ошол суроолордун баардыгы. Албетте өзүм дагы ошол китепти окуганга аракет кылып окуп баштадым. Анан ошондо мен аябай эле ишеним пайда болгондон кийин мен ошол Кудайга кайрылгым келди. Ал болсо Кудай бул дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Аны менен ага ишенген ар бир адам өлбөй, бирок төбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди деген Жакан жазган жакшы кабарды 3-бөлүм 16-аяттын негизинде айтып бергенде аябай ишендим. Чын эле бул дүйнөгө менин күнөөлөрүмдү кечириш үчүн жана мени күнөөлөрүмдү кечирип эле койбостон төбөлүк өмүр белек кылып өлгөндөн кийин, бул жер жүзүндө өлгөндөн кийин төбөлүк өмүргө ээ болуп, андан ары Кудай менен төбөлүккө жашаганга мүмкүнчүлүк бере ала турган Иса Машаяк бар экендигин укканда мен ишенип калдым. Анан ошол түнү десем болот, кайрылып биринчи жолу ошо Кудайга Иса Машаяк аркылуу кайрылып сыйындым. Ошол күнү, ошол түнү же болбосо аябай тынч уктадым. Буга чейин айта кетчү нерсе, ошол 10-класстан 11-класска чейин же андан да көбүрөөк убакыт ичинде мен түнкүсүндө тынч уктай албай калгам. Дайыма коркунучтуу түштөр келет. Ошо көптөрдү билишет болуш керек, албарысты баскан. Ошо түш менен өңдүн ортосунда бир кызыктай бир нерселерди көргөн, ушундай нерселер болуп, ошол нерселерден да коркуп жашачумун да. Ошол нерселерден анан ошол түнү мен сыйынганда, Кудайга кайрылгандан кийин Иса Машаяк аркылуу ошол нерседен бошондум. Ошол түнү тынч уктадым. Анан ошондон баштап менин жашоом өзгөрдү. Эртең менен турганда мен кадимкидей жүрөгүмдө эч ким бере албаган, эч нерсе бере албаган кубаныч болду. Ушунчалык бүт дүйнө жүзүн, дүйнөдөгү баардык адамдарды, жакындарымды баарын кучактагым келип, бүт баардыгына сүйүү толуп жүрөгүмдө. Кайгы кетип, үмүт пайда болгондо мен аябай таң калдым. Ушундай кубанычтуу жүрөктү, ушундай кубанычтуу жашоону ушул 8 жашыман бери көрө элек болчумун, сезе элек болчумун. Ошондон кийин анан чын эле мен кубаныч алдым, бошонуу алдым. Менин күнөөлөрүм кечирилгенин дагы сездим. Бул нерсени, ушул кубанычты, ушундай сезимдерди башка эч ким же болбосо эч нерсе бере алмак эмес да. Анан менин жашоом толугу менен ошондон баштап өзгөрдү. Жашоомду эмне үчүн жашап атканымдын маңызын түшүндүм. Бул дүйнөгө эмнеге төрөлгөндүгүмдү, мен жеке өзүм эмнеге төрөлгөндүгүмдү жана эмне үчүн жашап жаткандыгымды билип, максаттуу жашап баштадым. Анткени мен өмүрүмдү Кудайга арнап, Иса Машаяк аркылуу Кудайга арнадым. Анан ошондон баштап менин жашоомдо мен ой жүгүртүүм, менин адамзатка жашоого болгон көз карашым баардыгысын Кудай толугу менен өзгөртүп койду. Ошондуктан азыркы жашоомдо ушул учурга чейин ар бир күнүмдө, жашоомдо ар кандай кырдаалдарда дагы Кудай калтырбай, тынчтык берип, жүрөгүмө кыйын учурларда сооротуп, жардам берип, калтырбай келатат. Азыр жашоодо баары сонун, же болбосо баары аябай жакшы болуп калды деп айтпайм. Баардык эле адамдардын жашоосундагыдай ар кандай кыйынчылыктар, ошондой эле жоготуулар, ар кандай көйгөйлөр болот, болбой койбойт. Бирок баардыгын ошол Иса Машаяк аркылуу жеңип, анын бизге берген жардамы менен, анын айткан сөздөрү менен сооронуп, күч алып жашап келатам. Кудай ал калтырбайт экен, таштабайт экен. Ал жерде эле, ошондой эле жерде эле эмес, асманда дагы төбөлүк жашоо берип, жашообузга маңыз, кубаныч бере ала турган бир гана Иса экендигин мен жашоомон көрдүм. Өзүм башыман өткөрдүм. Чын эле тирүү Кудай бар экен. Ал бизди, баардык адамдарды жаратыптыр жана ал биз үчүн, бизди куткарыш үчүн
бул жер жүзүнө өзүнүн уулу Ыйсаны жибергендигин өзүмдүн жашоомун көрдүм, сездим, азыркыга чейин көрүп сезип келе жатам. Ошон үчүн мен чын эле Кудайга ыраазычылык билдирем. Ар бир адамды Кудай жараткан жана ар бир адамдын жашоосуна маңыз, максат бере алат, жашоосун өзгөртө алат. Жашоосун эле эмес, ошол аң сезимин, ой жүгүртүүсүн толук өзгөртүп, башкача жашоо бере алат деп ишенем. Аябай менин жүрөгүмдүн каалоосу бул да, эгерде кимде ким мага окшоп жашоонун маңызын, максатын билбей жатса, эмне үчүн бул дүйнөгө төрөлгөндүгүн, эмнеге жашап жүргөндүгүн билбей жатса, же болбосо ар кандай көз ачыктарга, молдолорго, же болбосо ар кандай гороскоп, гадалкаларга ишенип, ошолорго кайрылып жүрүп, бир коркунучтуу абалдарга туш келген болсоңор, силерди бошото ала турган, чын эле эркиндикке чыгара ала турган бирөө бар. Ал ыйык жадыда жазылган куткаруучу Ыйса Машаяк. Эгерде силер Ыйса Машаякка келсеңер, андан кечирим сурасаңар, баардык күнөөлөрүңөр үчүн жана бошотуусун сурасаңар, ал сөзсүз түрдө бошотот. Анткени мен өзүмдүн башыман бул нерсени өткөргөм. 30 жыл мурун канчалык мен тузакта жүргөнүмдү айта алам. Аябай чоң эле коркунучтуу абалда болчумун. Бирок ошондой коркунучтуу абалдан мени сууруп чыгарган, тынчтык берген, бошоткон, эркиндик берген бул Ыйса Машаяк болду. Ошондуктан мен дагы чакырат элем, силер дагы эгерде ушундай туңгуюкта болуп атсаңар, чыгуу жолун көрбөй жатсаңар, анда силерди куткара турган, бошото ала турган, эркиндик бере турган Ыйса Машаяк бар. Анын күчү жетет. Анткени ал асмандан келген Кудай, ал жерде куткаруучулук кызматын аткарган куткаруучу. Ал азыр тирүү, ал адамдар үчүн өлгөн, бирок тирилген. Ал тирүү эми, ал силердин кайрылууңарды, ар бир суранычыңарды угат, жооп берет, бошотот, боштондук берет, эркиндикке чыгарат. Ошондой эле жашооңорго маңыз, максат киргизип, кубаныч берет. Анткени бул жашоодо көп нерсе бизди кайгыртат. Дагы деле азыр дагы деле бар кайгыртуучу, капаланчу нерселер, бирок биз ушул Ыйса Машаяк аркылуу Кудайга ишенүү менен биз чын эле кубанычка жеттик. Жеке мен дагы ошол кубанычка ээ болдум жана үмүтүм бар келечекте мен бул дүйнөдөн кеткенде дагы асманга барып, же болбосо төбөлүк өмүргө барып, Кудай менен андан ары жашоом төбөлүккө уланат экенине толук ишенем. Бул ишенимди мага Кудай өзү берди деп ишенем. Анткени мындай ишенимди башка эч бир адам же болбосо өзүм ала алмаган эмесмин. Ошондуктан эгерде силер дагы ушундай бекем ишенимге ээ болгуңар келсе, анда Ыйса Машаякка кайрылгыла, андан баардык күнөөлөрүңөр үчүн кечирим сурап, андан жардам сурап кайрылгыла, ал силерди сөзсүз түрдө угат.